Salam dostlar, barыңarga. Көптен бері сүрүшпөйдүк. Биздин Германияда, мен жашаган жерде көлүндө мындай карасаңдар, жаздын күнүндөй болгон жыпжылуу аба ырайы. Календарда 2-декабрь 2024 жыл. Мына эч кандай кыштын бир кандай жыты да жок. Мындай айтканда белгиси да жок. Кээ бир жерлерде мүмкүн абдан кар жаатса керек. Мен бирок аябай карды сагындым, суукту сагындым. Биздин Кыргызстандагы суук болот го. Суук жанагындай эме суук эле. Кургак суук. Бул Германияда баары нын шамал, кара шамал. Бирок бүгүн ушундай сонун, мына да бир сыра көрсөтөйүн. Сонун жаз күндөгүдөй жыпжылуу. Чөптөрдү карагыла, жапжашыл. Эч кандай кыроо да келген жок. Суук да болгон жок. Бизде болсо кыроо басып, бир аяз келе баштайт го, чыкылдаган. Ошондой күндөрдү сагындым. Бала кезден нарында ошондой бир апакай карлар жаап, калың карлар жаап. Анан кийин чана тебет элек. Түнкү саат 1-ге жерин аягында ата-энебиз колоп алып кетчү эле. Тоңколчакка жерин чана тепчү элек. Ошондогу суукту, ошондогу карлардан сагындым. Эсиңерде болсо комментарийга жазгыла. Анан кийин сонун чана теп, ойноп келип анан кийимдердин баарын жайып, апабыз даярдаган таттуу кесмеден жеп алып, анан мештин түбүнө бир туугандар кучакташып алып тизиле жатып уктачу элек. Кандай сонун убакыттар. Атабыз болсо жакшы от жакчу, качагармын деп койчу силерге. Оттуда сонун жакчу эле атабыз, папам. Ушундай сонун кылып жанагы көзөткүч менен ламдан чукуп, анан көмүр салып, ушундай бир сонун убакыттар бар эле. Бала кез экен ал. Алыста калган нарында бала кезимди эстеп атам. Абдан сонун убакыт. Андан бери көп жылдар өттү. Ал үйдө азыр бир тууганын баары тең туш тарапка тарап кеткенбиз. Өз жашообуз менен жашап жүрөбүз. Ар бирибиз өз уябызда, өз балдарыбыз менен, неберелерибиз менен дегенде ушундай балалык өтөт экен. Биздин балалык негизи жакшы убакыт өттү. Азыр баары бар, бирок биздикидей мындай айтканда бир мындай баарлашкан, бир кызыктуу, бир башкача болбосо керек. Эми ар кимдин, ар бир адамдардын, балдардын азыркы замандын мүмкүн өздөрүнө жараша жакшыдыр убагычы. Бирок биздин убакыт такыр башка болчу. Ушул нерсени айткым келди силерге. Анан кийин ошол баягы бала кезге бир барып келген жакшы болот экен. Сагынганда бир айылыңа барып келсең сүйүнүп каласың го. Ошондуктан мен да ошо алыста Германияда абдан кыргызстанымды сагынып жүрөм. Акыркы күндөрү көңүлүм эчтеке жакпайт. Баары жакшы болсо жакпайт. Бирок сезем ушу жүрөктө бир гана туулган жерге деген сагыныч, сахнага деген сагыныч, баарыңыздарга болгон сагыныч биринчи орунда турат. Кудай кааласа бир барып туулган жерди көрүп, балдарымды, туугандарымды дегендей элимди бир көрүп келсем, анан абдан сонун
кайрадан жашынакай болуп калам. Бул эми мигранттардын симптому деп айтылат экен. Мүмкүн ошондой симптомдон өтүп атсам керек. Мага бир жолу айтты эле да бир адам. Мерген бир жолу мен сагынып атам үйүндө деп ыйлап калам го эми. Мен негизи ыйлак кишимин. Ыйлак кишинин жүрөгү таза болот дейт. Анан эгер ыйлаңыздар келсе ыйлап алыңыздар. Эчке кармабаш керек. Ошондо айтты эле да, ой далай жолу сагынасың депчи. Ошондуктан сыртка чыккан эле бар жакшы, бирок ошондой да жактары бар. Азыр кайрадан ушул Европада жүргөн 5 жыл болду. Ошондо дагы бир кайрадан ошондой толгону ошондой нерселер келет экен. Ошол мындарым бар экен. Декабрь айында кышта бизде ушундай жакшы даярданчу элек дагы. Атабыз, менин атам раматтылык Турганбек үндүк бакчы элек, биз үндүк сойчу элек. Ошол Америкада үндүк жешеткен го, ошол индейка деген ошол көрсө үндүк турбайбы. Чоң балаты коет элек үйгө. Ушундай бийик үйдүн төркү үйдү бошотчубуз дагы. Анан ошого үйдүн потологуна тие тургандай кылып туруп эме ёлка жасачубуз. Ёлканын баарын жасалгалап, анан атабыз, папабыз раматтылык Дед Мороз болот эле. Аяз ата болуп баарыбызга мындай айтканда беректерди даярдап, ырларды даярдачу элек биз. Ал болсо, мамам болсо жашынакай ушул үндүктүн этин салып, бозо салчу эле. Аталарыбыз келип ошо босолордон ичишип, бакылдашып отурчу эле. Биз болсо палатаны тегеренип, ырдап, берек алып, ушундай сонун жаңы жылды өткөрчүбүз. Андан кийин биздин жастыктар да туучу, бир сонун атамдын дагы, папамдын да, мамам экөөдүн бир жакшы нерсеси бар болчу. Ошол бизди эртең менен турганыбызда жастыктын алдына конфет, печенье коюп койчу. Жастык тууду деп. Анан кээде туубай калчу. Чоңдордукпуз го эми, кичинекейлердики, кичинекей инилердики, кичинекей карындаштардыкы жаздыктар дайыма туучу. Кээде бизге туубай калат. Анан биз кээде ызы түшүп калчу элек, ал жөнүндө дагы. Ушундай бир сонун балалык убак. Бир бейкапарсыз, пейилгенен, любой үйгө барсаң, кошунага барсаң дагы, ошол кошуналар сага өзүңдүн ата энеңдей, өзүңдүн бир тууганыңдай мамиле кылып, керек болсо түнөп калат элек. Курсагыбызда деле тойго салчу элек. Тамак же деп, тамак берменче кетчү эмес, ак сатылчу эмес. Нан деле сурап келе бересиң. Алар сурап келсе берип коесуң. Ушундай бир туугандай бир сонун бир заманда өтүптүрбүз. Заман жакшы экен. Азыр болсо эми эмнеге айтып атам? Азыркы заманда баары бар, бүт баары бар. Үй десе үйлөрү бар, машине бар, байлыгы бар, баары турат. Бир гана көңүл жок. Ошол көңүл менен ошол күндөгү көңүл менен азыркы убакта көңүл алмашып калыптыр. Азыр көңүл жок. Баары эгоист, баары өзүмчүл, баары кыйын, баары жылдыз, баары атактуу болгусу келет, баары бир өзүнө көңүл бөлдүргүсү келет. Башкача бир. Анан эң жаман нерсе болуп атат, мен ошону сезип атам. Бул жанагы кайдыгерлик аябай болуп кетти. Кайдыгерлик бир тууганга кайдыгерлик, кошунага кайдыгерлик деле, адамга болгон кайдыгерлик. Ошол аябай күч алды окшойт. Эми Кудай сактасын, пейилде оңдо болсок, билбейм, жакшы болбойт ар жагы. Анан бир окуучуларды ойлонуп,
Мен биз го эме. Мен азыр 56-га келдим. Бирок биздин балдар, неберелер, кийинки биздин урпактар кандай жашоодо, кандай мындай айтканда адамзаттын кандай бир жакшы бир жүрөгү бусулбаган, көңүлү бусулбаган адамдын мындай айтканда жан дүйнөсү бир бусулбаган бир жакшы бир заманда жашар экен деген, кандай заманда жашар экен деген бир ойлор пайда болот экен. Азыр баары тең эле бүт эле ошо телефон учуп отурушат, карап отурушат, эч кандай бири бири менен сүйлөшпөйт көп. Бүт ошо телефон аркылуу нерсе болуп атат. Мүмкүн бул эми заманына жараша болуп аткандыр, бирок ар жактагы мындай айтканда жандуу адамдын мамилеси, адамдардын молеке ымаласы, келечек кандай болот экен. Анан кийин ошол аркылуу чыңгызатабыз айтканбы маңкурттардын заманы болотпу деп да ойлоп кетесиң. Кыскасы мени ушундай ойлор басты. Ушундай жашынакай менен күн чыгып турат. Сонун ушундай ойлор менен силер менен бөлүшкүм келди. Жөн гана баарыки көчөгө басып кичине келем, ошол бүгүн эс алып атам, ошол ден соолугум кичине болбой, ден соолукта караш керек экен. Жанагы эле ошол жумуш андай мындай деп жүрө берип кейде ден соолуктагы эме болот экен. Ошол мен азыр үйдө кичине эс алып жаткам, больничныйдам. Анан ушундай ойлор келди. Анан бир маал көчөгө чыгып ушундай басам. Ошол баскан убакта силер менен бир ой болушуп, көптөн бери эч ким менен сүйлөшө эле келем. Ошол нерселерди айтайынчы деп азыр силерге мындай жаздым. Силер билесиңер, мен да коостобойм, жасалмалабайм, өзүңөр билесиңер. Кандай болсо ошондой айтам. Жашоодо мен бүт эле өзүм ошондоймун. Жөнөкөйлүктү, кооздукту, эки жүздүүлүктү абдан жаман көрөм. Жана жасалмалуулукту. Ошондуктан кандай болсо ошондой тартып атам, айланам да машина жүрүп атат, кетип атат дегендей. Анан мен анча-мынча монтажды деле көп жакшы билбейм. Эми билген күнү деле монтаждагым келбейт. Кандай болсо ошондой өтсүн. Эми бул жерде кандай болсо ошондой жеткирип атам силерге. Анан дагы айтарым өзүм классташтарыма, дээрле 50ден ашкан адамдарга көбүрөөк баскыла. Жата берген жакшы болбойт экен. Көбүрөөк бассаңар, бул ден соолукка жакшы болот экен. Немистер негизи дем алыш күнү эртең менен туруп алып эле баары басышат. Үй бүлөсү менен чогулуп баса берет. Мен ойлочумун, булар эмнеге эле баса берет деп. Көрсө бир жакшы нерсе бар экен. Бул ден соолукка абдан жакшы экен да. Биз болсо тескеринче жаткан жакшы көрөбүз. Жата беребиз. Ал туура эмес экен. Бизде болсо анын үстүнө эт көп жейбиз, май жейбиз дегендей тамактарыбыз бар күчтүү. Ошондуктан анан ошону жеп алып туран лык кыйып жата беребиз, баскыбыз келбей. Ошондуктан бирок басыш керек экен. Бул мен силерге айтар кеңешим. Басканда ден соолукка жакшы болот экен. Мен да ошо немистер менен көп сүйлөшөм да. Сүйлөшкөндөн сурайм да, булар узак жашашат. Жашоолору мисалы үчүн 70ден ашкан чалдары, 80ден ашкан чалдары даже ордунан туруп басып кадимкидей оокаттарды кылып жүрө беришет. Анан ошондон урланып сурайм да, бул кандай депчи. Бул жөн гана ошол көп баскандыкы, басып жанагындай. Анан кийин булар тамакты да таптап жейт жакшы. Ошол жагынан да болот экен. Ошондуктан мен баарыңарга ушул убакытты таап, кичине басып басканды мен силерге айтканда кеңеш берем да. Ошол андан сырткары баары жакшы. Ошол эми жакында Кудай кааласа
жазган ырларымды жаңы жылдан баштап четинен бере баштайм деп ойлоп атам. Ал жөнүндө да айтып коеюн, көбүлөр сурап атат. Бергенбек ырларыңызды качан бересиз деп. Мен алардын үнүн жастырган эмесмин. Живой ырда эле өзүмдүн ютубума таштап атам. Ошол жерде анан эми Кудай кааласа жаңы жылдан кийин четинен үн жастырып анан бере баштайм. Буюрса анда угасыңар. Чыгармачылык жакта буюрса жакшы, бирок көптөн бери илхом жок деп коет го бизде. Негизи чыгармачыл адамдар илхомсуз эчтеке кыла албайбыз. Билбейм, илхому жок жазган, илхому жок жүргөн ырчылар мындай чыгармачыл адамды айта албайм. Себеби илхом кеш керек. Илхом менен болгон нерсе бул жакшы болот. Калганы бүт жасалмалуулук болуп калат. Ошондой деп ойлойм. Ошол эми баарыңарга мына 16 мүнөт сүйлөп коюптурмун. Мен болсо ошол азыр үйүмө жакындап баратам. Кудай кааласа баары жакшы. Баарыңарга салам. Ишиңизге ийгилик болсун. Көңүлүңөрдү көп чөктүрбөгүлө. Баары жакшы болот бул жашоодо. Эми кээде деле көңүл чөгөт экен, бирок эми эмне кыласың? Анан көңүл чөккөндө отуруп, кайгыланып, эл менен урушуп, же дагы наалыгандан эч нерсе чыкпайт. Бир гана ошол жерде бир чыдаш керек экен. Же суктап калгыла. Ошол кээ бир айтат го, кандай жин келип аткан маалда же бирөөнү эме болгондо кандай кылыш керек деп. Ушул маалда лучше эме уктап калсаңар, бул абдан жакшы. Анан унутуп каласыңар баарын. Негизи эле мындай унтанчак болгон, көптөр мындай ылай деп коет го. Ошондой болгон негизи жакшы окшойт. Ден соолуктары бекем болот. Ал эми өтө сезимтал болсоң, өтө мындай айтканда так, анан өтө бирдемеге эме болсоң дагы жаман экен да. Анткени ушунун баары тең ден соолугуңа туура эмес болуп калат экен. Анан жанагы ылай деп коет эле мен раматтылык. Мамам ылай деп. Ошондой кээде ылай болуш керек экен да. Деп жыргап каткырып коюп эле жүрүш керек экен. Күлүп, ой болот да деп көп нерсеге жүрөк албай, ош көңүлгө албай, жадырап жайнап, колдоо баарын алып жеп, колдоо баарына ыраазы болуп эле, күлүп жайнап эле, ошо ыраазы болуп Кудайга дайыма ыраазычылыгын айтып эле жашай бериш керек экен. Ошол эмесе менин ушу менен 18 мүнөт болду мына. Бүгүнкү силерге ошо көлүндөгү мындай жакшынакай жаратылышта көлүндө басып жүрөм. Көлдүн четинде ушундай мен жашаган жер, ушундай сонун жер. Ошондон салам айтам дагы. Салам айтам дагы. Бүгүнкү азыр силер менен болгон баарлашууду аяктайын. Ден соолукта болуңуздар. Өзүңүздөрдү караңыздар. Эмне болсо дагы өзүңөр үчүн жашаңыздар. Эми өзүңүз үчүн жашаганда дегенде бизде көбү туура эмес түшүнөт экен. Анан балдар таштап салалыкпы, анан мынтип салалыкпы, анан мындай кылалыкпы деп. Андай эмес. Эч кимди балдар таштабайсыңар, жарларыңарды таштабайсыңар, бир туугандарды таштабайсыңар. Баары эле жаныңарда болот, бирок өзүңөр үчүн көбүрөөк, өзүңөргө көбүрөөк көңүл бөлгөндү үйрөнгүлө. Ошол. Кыскасы, ошол менен мен аяктайм. Баарыңарга салам айтам. Силер менен мен мерген турган болдум. Бүгүн 2 декабрь 2024 жыл. Кыскасы унутуп калган турайбы. Кыштын 1 болбосо да 2 күнү менен куттуктайм. Жакшы жылуу, сонун кыш болсун. Баарыңарга ийгилик каалайм.